Израиль менен Ирандын куралдуу жаңжалы согушка айланабы? Эки өлкөнүн мамилеси качан начарлаган? Дүйнө лидерлеринин реакциясы кандай болууда? Жакынкы чыгыштагы жаңжалдын Борбор Азияга кандай таасири тийиши мүмкүн? Сиз медиа хабты көрүп жатасыз. Менин атым Элвира Султанмурат кызы. Бул берүүдө ушул жана башка суроолорго жооп табасыз. 6 күнөн бери Израиль менен Иран бири-бирин аткылап жатат. Буга байланыштуу эки өлкө тең аба мейкиндигин жаап, жүздөгөн каттамдар токтоду. Тегерандан ирандыктар жана чет элдик жарандар эвакуацияланып жатат. Кыргызстандагы 28 жаранын Азербайжан аркылуу алып чыкты. 13-июнда Израиль атайын аскери операция баштап, Ирандагы ядролук жайларга, ракеталык комплекстерге, атайын бөлүктөрдүн базаларына жана Ислам революциясынын сакчылар корпусунун штабтарына чабуул койгон. Анын натыйжасында Ирандын жогорку даражалуу аскер башчылары, анын ичинде Ислам революциясынын сакчылар корпусунун командачысы Хосейн Салами наут болду. Ошондой эле өзөктүк программаны иштеп чыгууга катышкан окумуштуулар дагы каза тапты. Ал эми 16-июнга караган түнү Израиль Ирандын куралдуу күчлөрүнүн борбордук штабынын жаңы жетекчиси Али Шадманини өлтүргөнүн билдирди. Ал Ислам революциясынын сакчылар корпусунун жана Ирандын армиясындагы жетектеп турган. Израилдин Иранга кол салуусуна бир күн калганда эл аралык атомдук энергия боюнча агенттиктин башкаруу кеңеши Иран ядролук курал боюнча келишимдин милдеттенмелерин аткарбай жатканын белгилеп, атайын резолюция кабыл алган. Резолюцияны АКШ, Франция, Улуу Британия жана Германия сунуш кылып, аткаруу кеңешинин 19 мүчө өлкөсү аны колдогон. Ал эми Орусия, Кытай жана Буркина Фасо резолюцияга каршы добуш берсе, 11 өлкө карманган. Резолюцияда Тегеранга бир катар талаптар коюлган, анын ичинде уран калдыктары, өзөктүк материалдардын жайгашкан жерлери жана башка суралган маалыматтарды берүү жана документацияны көрсөтүү, ошондой эле өзөктүк объектилерден жана байытылган урандын өзүнөн үлгү алууга шарт түзүү. Иран ядролук курал жасабай турганын жана уранды атомдук энергетика үчүн байытып жатканын айтып келет. Март айында АКШнын улуттук чалгын кызматынын башчысы Тулси Габбард Ирандын өзөктүк курал жасоого умтулуп жатканына далилдер жок экенин билдирген. Ал эми МАГАТЭ быйылкы кварталдык отчетунда Иран уранды 60%га чейин байытканын белгилеген. Эксперттер муну менен Иран 9 ядролук дүрмөт жасоого болоорун айтып келишет. Атомдук электростанция үчүн керектүү өзөктүк реактор жасоого уран 235тин 3-5% концентрациясы жетиштүү. Ал эми ядролук курал жасоо үчүн уранды 90%га байытуу керек. Эл аралык атомдук энергия боюнча агенттиги Ирандын ядролук программасынын 3 негизги объектисине чабуул коюлганын тастыктады. Агенттик радиациялык фон нормадан ашпаганын белгилейт, бирок Натанз объектисинде радиологиялык жана химиялык булгануу бар экени айтылды. Израилдин соккусунан кийин МАГАТЭнин башчысы Рафаэль Мариано Гросси өзөктүк орнотмолор жайгашкан объектилерге аскери кол салуу тууралуу резолюцияларга таянып, тынчтык максатында колдонулган өзөктүк орнотмолорго чабуул коюу же кол салуу коркунучун жаратуу буунун уставынын принциптерине жана эл аралык укукка каршы келерин белгилеген. Ошондой эле Гросси кандай кырдаал болбосун, ядролук объекттер эч качан чабуулга алынбашы керектигин, ал адамдарга жана айлана чөйрөгө олуттуу таасирин тийгизерин айткан. Мындай кол салуулар ядролук физикалык коопсуздукка, ошондой эле аймактык эл аралык коопсуздукка коркунуч келтирерин дагы белгиледи. Дүйнө лидерлеринин реакциясы кандай болуп жатат жана бул жаңжалдын Борбор Азияга кандай таасири бар? Тарых илимдеринин доктору Канатбек Мурзахалилов медиа хабтын суроолоруна жооп берди. Сиз дагы Израиль менен Ирандын ортосундагы азыр чыңалууларга көз салып жатсаңыз керек. Израилдин атайын аскери операция баштаганына эмне себеп болду? Чын эле Иран уранды байытуу менен баягы өзөктүк курал даярдоого даярданып жатканбы? Сиз кандай ойлойсуз? Биринчиден, 14-июнда башталган Израилдин Иранга каршы аскердик объектилерине, алардын баягы аскердик жетекчилигине кол салуусу бул Бириккен Улуттар Уюмунун мандаты жок согушту баштоо деп эсептеймин. Бул жерде дагы бир катар объективдүү жана субъективдүү факторлор негиз болот. Ошол эле сиз белгилеп кеткен өзөктүк куралдарды даярдоо деген, ошолорду четке кагуу деген маселе бар. Бирок буга чейин эле Ислам революциясынын корпусунун жетекчилиги жана Израилдин делегациясы менен Америка Кошмо Штаттарынын тарабынан бул боюнча келишимге даярдалып жаткандыктан эртелетип согуш башталып кетти да, бул согуш эми регионалдык деңгээлден эмес, бүткүл бул глобалдык кагылышууларга алып келүү ыктымалдуулугу бар. Себеби дегенде булар Ирандагы, Израилдагы өздөрүнүн ушул 4 күнөн
бери бири-бирин бутак алып, дрондор аркылуу, аскер авиациясы аркылуу, гиперүндүү ракеталар аркылуу ошол эле аскердик объектилерди, аэропортторду, калк жашаган конуштарды, инфраструктуралык объектилерди да бомбалоосун улантып, ошо ага катары эле мына дүйнөлүк оюнчулар Кытай, Россия, Евробиримдик, Бириккен Улуттар уюму жана башка мамлекеттер бул согушту тынчтык жолу менен чечүү сунушун берип келишүүдө. Иран мүчө болгон Шанхай кызматташтык уюму дагы бул согушту токтотууну айтышты. Россиянын президенти Путин дагы ошол Израилдин премьер-министри Нетаньяху, Ирандын президенти Пешкезан менен дагы тикелей сүйлөшүп, Трамп менен дагы сүйлөшүп, бул жерде ортомчулук милдетин да аткарам дегендей болуп атат. Бирок бул азыр сүйлөшүү деңгээлинен чыгып кетти да. Чыгып кетип, бул азыр күч сынашуу ыкмасын өттү. Азыр ким күчтүү деген маселе гана келип чыкты. Эгерде конфликт чыр-чатак ушундай кырдаалды улана турган болсо, Иран ушул Ормуз кысыгын жаап салган болсо, анда нефт дагы дүйнөлүк базарда кымбаттап, анын баррели $100 ашып кетүүсү мүмкүн. Бул бир гана ошол жакынкы чыгыш эмес, бул глобалдык деңгээлде чыр-чатакка айланып калды. Азыр бир тараптуу Иранда өзөктүк курал бар, уран бар дегенден алыс болуп, ушул чыр-чатакты басуунун үстүндө гана иштеш керек. Ошол дүйнөлүк оюнчулар, баягы G7 уюму дагы кече чогулганда президент Трамп дагы анын жыйынын таштап, ошол жакынкы чыгыштагы кырдаал боюнча мен чечим кабыл алышым керек деген таризде ошол жыйынды таштап кеткендиги дагы бул чыр-чатактын башка бир өңүттө өнүгүүсүнөн кабар берген сыйта. Сизде ушул өзөктүк курал боюнча маалыматыңыз жок беле? Чын эле Иран жөн гана атомдук электр станция үчүн же медицинасы үчүн эмес, атайын ошо ядролук курал даярдап жатат деген да маалыматтар тараганда, анан ошол эле учурда Израилдин өзүндө дагы өзөктүк куралы бар, бирок ал расмий аны тастыктабай келет деген дагы маалыматтар тараганда. Бул жерде Иран тараптагы, Израиль тараптагы эч кимиси баягы өзөктүк курал менде бар деп айткан жок. Иран тарап болсо, биз баягы тынчтык багытында гана иштетебиз, аны байытуунун үстүндө гана аракет кылабыз деген бир максатта айтып келүүдө. Андан кийин дагы ошол чыр-чатактын башталышында Израиль физик ядерщиктерин дагы өлтүрүлүүсү, бул жерде дагы Израилдин чалгындоо кызматы Масад дагы дүйнөдөгү эң күчтүү чалгындоо структуралардын эң күчтүүлөрүнүн биринин катарына кирет да. Андыктан муну же аларда бар, же буларда бар деп айтып бүгүнкү күндө аябай эле кыйын, божомолдо айтыш кыйын. Бирок ошол эле мезгилде ядролук куралга ээ Пакистан биз Иранды колдойбуз деген маселеси дагы бул жакшы эмес бир тенденцияга алып келүүдө да. Бул чыр-чатак дагы бир жолу айтам да, бул жакынкы чыгыштан сырты бул глобалдык деңгээлдеги маселеге айланып калууда. Эми Ирандын мамлекеттик түзүлүшү теократиялык болгондон кийин ал жерде башкаруу методу дагы аятолла аркылуу башкарылып, ал жерде Кудус, Ксир деген аскерий кыймылдар болгондуктан Иран дагы канча 79-жылдан баштап эле бул багытта иштеп келаткандыгы баарын эле белгилүү. Ал эми МАГАТЭнин делегациясын ошол уран байытуучу өзүнүн кампаларына киргизбей, ошол МАГАТЭнин келишимдеринен чыгып кетүүсү дагы бул жакшы эмес тенденция болууда да. Ал эми ошол эле Трамптын бир катар билдирүүлөрү, бул согуш токтотуш керек, андан кийин ушул Иран эгерде келишимге кол койбосо, анда бул дагы бир Иранды бир жакшы эмес нерселер күтөт деген билдирүүлөрү дагы бул азыр кырдаалды же бул оң жака же терс жака чечилет дегенден алып да, кырдаал күн санаа эмес саат сайын алмашууда да. Израиль өзү кичине мамлекет болгону менен 8 миллионго жакын калк жашаган, 91 миллионго жакын Иранга каршы согуш ачканы бул калктын санын эмес, бул согушуу мүмкүнчүлүгүнө жаңы технологияларды колдонуу багытына жана согуш бул мурдакыдай эмес гибриддик мүнөздө жаңы технологияларды колдонуунун негизинде гана болуп калды дегендей бир таасир калтырууда да. Израиль ошол Сириядагы, Ливандагы, Ирактагы чыр-чатактарга дагы өзүнүн баягы тикелей тиешеси бар. Андан кийин мына Газадагы маселелерге дагы өзүнүн тиешеси бар. Бул жерде Израиль дагы азыр Иран менен согушту баштап алып, бул азыр эки фронтто
согушуп калуу коркунучу буга дагы кыйын да. Эми Газадагы Хезболлах, прокси күчтөр дагы бул жерде жөн калбайт да. Эң негизгиси бул жерде Америка Кошмо Штаттары бул чыр-чатак аралашып кетсе, анда бул жакшы эмес болот. Себеби дегенде акыркы эле билдирүүлөр боюнча Америка өзүнүн абадан коргонуу күчтөрүнүн айрым бир бөлүктөрүн Украинанын аймагынан Израилдин аймагына алып кеткендеги билдирүүлөр дагы буга күпө болуп берет да. Кытай дагы бул жерде өзүнүн мурдагы конфликтти байкоо эмес, эми ага тикелей аралашып кетиши дагы мүмкүн. Иран бул Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө да. Негизи Израилдин ушу капыстан кол салуусу бул Бириккен Улуттар Уюмунун уставтарына каршы келеби? Суверендүү өлкөгө кол салуусу Бириккен Улуттар Уюмунун мандатын бузуу катары эсептелинет да. Дагы бир жолу ушул Бириккен Улуттар Уюму өзүнүн баягы бир аморфтук уюмга катары айланып калып атат да. Анын баягы сунуштарын, анын кабыл алган чечимдерин эч ким укпай жатат. Ошол эле Орус-Украин кагылышында, эркем Индия менен Пакистандагы болгон мындай 3-4 күнгө созулган кагылышта, мына азыркы Израиль менен Ирандын ортосундагы согушта ондун үнү угулбай жатат да. Эгерде Иран чын эле уранды байытып, эгерде келечекте коргонуу үчүн дагы пайдаланса, бул өзөктүк курал боюнча келишимдерди бузуу болуп эсептелинип калат да. Албетте бузуу болуп эсептелинет да. Дүйнө боюнча 7 гана мамлекетте ушул өзөктүк курал бар деп эсептелинет да. Ирандын расмий билдирүүлөрүнө караганда биз азыр эски куралдарды иштетип жатабыз, баягы заманбап куралдарды азыр иштете элекпиз деп айтышты. Анан өзүнүн араб өлкөлөрүндөгү чабармандары аркылуу келишимди баштайлык дегенде ошол президент Трамп дагы айтты го. Ошол келишимге мүчө болгон, келишим делегациянын составында болгон Ирандын аскерий жетекчилерине булар өлтүрүлдү Израиль тараптан. Эми биз ким менен сүйлөшүү жүргүзөбүз деп да. Азырынча бул орусча айтканда вяло текущий состоянияда бул бири-бирин аткылоолана берет. 1-2 жума ушундай болот дагы, анан кийин бир орток чечимге келишет го. Глобалдуу конфликтке мен ойлойм ошол эле АКШ баш болгон, Россия, Турциянын дагы бул жерде ролун белгилеп кетиш керек. Кытай, Евробиримдик, Бириккен Улуттар Уюму дагы бул чоң конфликтке жол койбойт го. Себеби дегенде бул согуш баягы регионалдык деңгээлден чыгып глобалдык масштабка айланып кетүү коркунучтары бар да. Анан кийин бул жерде күчтүү өлкө алсыз өлкөлөрдү басып алса мүмкүн болот экен деген гипотезага жол ачып коет да. Бул эл аралык укуктун нормаларын дагы бузулуусун алып келип жатат. Экономикалык багытта Борбор Азия мамлекеттерине өзүнүн таасирин берет. Нефтинин кымбаттап кетиши Ормуз кысыгын Иран жапкан болсо, андан кийин ошо Ирандын Бендер Аббас портунда Борбор Азия мамлекеттери ошол аркылуу жүк ташышат. Бул жерде дагы маселе бар да. Канча жылдан бери ошо Бендер Аббас аркылуу Кыргызстан дагы эле ошол келишимдерге кол коюштун үстүнөн иштеп аткан да. Бул жерде дагы уже чоң бир көйгөй пайда болушу мүмкүн. Нефт кымбаттаса, жашоо уже кымбаттай баштайт да. Израилдин буудагы туруктуу өкүлү Дани Данондун айтымында Иран бийлиги көп жылдан бери Израилди жок кылуу тууралуу ачык айтып келген. Ал Иран, Ливия, Сирия, Йемен жана Ирактагы террористтик топторду координациялап турганын белгилеп, биз токтобойбуз жана бул режимдин биздин элге коркунуч жаратуусуна жол бербейбиз деген. Ал эми Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменейнин көзү тазаланса конфликт аяктай турганын айтууда. Алар бизди өзөктүк согуштун кырына алып келип жатышат. Чындыгында Израиль бул нерсени болтурбоого, агрессияны токтотууга аракет кылууда. Биз муну жамандык күчтөргө каршы туруп гана ишке ашыра алабыз, деди Нетаньяху. Ирандын президенти Масуд Пезешкиян бардык ирандыктарды Иранга каршы жасалган кылмыштуу агрессияга каршы турууга жана биригүүгө чакырды. Иран парламентинин жыйынында сүйлөгөн сөзүндө Пезешкиян Иран дипломатияга мүмкүнчүлүк берип, сүйлөшүүлөр жана диалог үчүн жол ачканын билдирди. Душман Иранды жана анын элин өлтүрүү жана террор менен жок кыла албайт. Ар бир максаттуу кол салуудан кийин жүздөгөн башка баатырлар
тууну көтөрүп жолду улантышат, деди ал. Пезешкиян Иран ядролук куралга ээ болууга умтулбайт, бирок өз элине пайда алып келүүчү ядролук энергияны колдонууга жана изилдөө жүргүзүүгө укугу бар деп белгиледи. Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи Израилдин соккулары согуш жарыялоого тете экенин белгилеп, эл аралык коомчулук анын кылмыштарынын жоопсуз калуусуна жол бербеши керектигин айтты. Ошондой эле Аракчи сионист режиминин агрессиясынан Иранда калктуу конуштар, аскер штабтары жана өзөктүк объекттер жабыркап, күнөөсүз жай тургундар набыт болгонун кошумчалады. Ал Иран Бириккен Улуттар Уюмунун уставынын 51 беренесине ылайык коргонууга укугу бар экенин белгилеген. Израиль менен Ирандын ортосундагы жаңжал кандай өзгөрүшү мүмкүн? Саясаттануу илимдеринин кандидаты, эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чынар Эсенгул ушул жана башка суроолорго жооп берди. Менин оюмча, бул согуш жана на истощение деп коет го орусча, башкача кыргызча айтканда түгөндүрүү, өзүн алсыздаттыруу, бири-бирин жүдөтүү, жабыркатуу, ушул логика менен уланат. Кийинки кадамдар өзгөчө курал жарак жагында бири-бирин аткылап атып түгөнүп, анан ошондо ошол жагдайга келгенде анан башка чоң ири державалар кошула башташы мүмкүн да бул жердечи. Ошол үчүн менимче согуш күчөйт, тилекке каршы эки жактан тең жоготуулар бир топ эле болот. Менимче ошентип дагы бир фронт ачылат да. Бул жана айтып атышпайбы, үчүнчү дүйнөлүк согушту келип калдык бул жакындап депчи. Мен аналитик катары мурун эле айтып аткам, биринчи же экинчи дүйнөлүк согуш башталып атканда деле муну башталышында дүйнөлүк согуш деп атаган эмеспиз. Андан кийин кеңейип көбүрөөк мамлекеттер кошулуп, жабыркагандар көбүрөөк болгондо анан тарыхый көз салып, ошондо анан дүйнөлүк согуш болгон турбайбы деп айтып калдык да. Менимче могу Орус-Украин согушу башталганда эле ошондой прокси согуштар, согушкан бир, анын аркасында тургандар экинчи мамлекеттер болуп, ошол үчүн прокси согуш деп коебуз. Ошол моделге киргенден кийин эле ар кайсы аймактарда дүйнөдө ошондой конфликттик согуштук абалдар башталып, анан жалпы үчүнчү дүйнөлүк согуш ошондой мааниде башталган болобу деген ойду мен да кошулам, ошондой ойдомун. Трамп, Америка баштаган сүйлөшүүлөр, переговоры, бул чыныгы эле бир отвлекающий маневрга эле окшоп калды да. Башкача айтканда, ошо ирандыктардын бир кыракалык көрүнүүсүн уктатканга, усыпление бдительности дейт го, ошого окшошуп калды. Анткени 13 июнда Израиль тигинтип жана Ирандагы объекттерге кол салып атат. Бир топ маанилүү чечим кабыл алуучу адамдарды өлтүрүп атышат, ученыйларды, атомщиктерди өлтүрүп атышат. Бул деген 13 июнда болот, а 15 июнда дагы бир раунд сүйлөшүүлөр пландаштырылган да. Анан ошондуктан менимче мен ошондой ойго кошулам. Ирандыктар деген андай ирандыктарга бул күтүүсүз кол салуу болду. Азыр америкалык эксперттер керек болсо жанагы Перл Харбор атакасына, япондордун Америкага болгон экинчи дүйнөлүк согушта, ошо менен салыштырып атышат да. Сүйлөшүүлөр жүрүп атат, биз бир келишимге келебиз деп ирандыктар ишенип алып, жай жабыркат отурушту. Анан ошол үчүн Израилдин жана эң биринчи кол салуусуна даяр болгон жок да. Атомный разработкалар бул эки тарапка колдонсо болот да формуласынчы. Бир жагынан бир эле өзгөчөлүгү бар. Бирөөсү атомный оружие, курал жарак жасоо, экинчиси атомный энергия да. Ошол үчүн жана ядролук объектилерди азыр Израиль атака кылганда, ал ошо энергетика жагында атака кылып атат. Ирандын потенциалын жок кылып атат дегенге тең да. Ошол үчүн менимче, мен жана эң башында айтпадымбы, бул ошо на истощение согуш болсо, эгерде Израилдин жанагы системасы ПРО деп коет го, Ирандын ракеталарын токтотуу, Иранда жиберген ракеталар ошо Израилдик объекттерге жетпегенге противоракетная оборона деп коет, ошол системасын баарын Америкадан алышат. Бирок жалпысы ошондой мындай механизм защиты түгөнгөндөн кийин, кол салуу курал жарактары да түгөнгөндөн кийин АКШ расмий түрдө бул согушка кийлигишет, официалдуу түрдө да. Азыр деле АКШ кийлигишип атат, аны унутпаш керек. Анткени мисалы разведданные деп коет, спецслужбалардын алган маалыматтарын менен бөлүшүп атат АКШ Израиль менен. Израиль менен АКШнын ушуга барышы бул ошо келечекте ошо Кытай менен бир конфликтти, прокси дагы согушту баштап, кандайдыр бир Кытайды экономикалык жактан алсыздатуу,
деген дагы бир максаттары бар го дейм да. Албетте биз бул жерде түшүнүшүбүз керек. Израилдин кызыкчылыктары бул бир нерсе. Алар айтып атышат, ошо Иран биздин душман мамлекет, бизди Израилди жеп көрөт, Израилди жок кылгысы келет. Ошол үчүн ошондой Израилди, еврейлерди жок кылгым келген мамлекетте ядердик курал-жарак болбош керек деп атышат. Ошол үчүн биз атаканы кылдык деп атат. Бул Израилдин позициясы, кызыкчылыктары. АКШнын кызыкчылыктары кичине башкачараак. Көбүрөөк глобалдык деңгээлде алар ошо Русия, Кытайды сдерживать этип, Иран аркылуу аларды дагы алсыздатуу, өзүнүн баягы позицияларын алдыга жылдыруу, анын ичинде геосаясий, анын ичинде экономикалык дагы да. Буга чейин Дональд Трамп Иранды толук багынууга чакырган, ошондой эле согушууга ниети жоктугун белгилеп, бирок Иранга ядролук курал жасоого жолтоо болуш үчүн зарыл нерсени кылыш керек деген. Ирандын жогорку лидери Али Хаменеи Трамптын ультиматумуна жооп берип, Иран эли эч качан багынбайт деп билдирип, өлкө таңууланган согушка да, таңууланган тынчтыкка да каршы турарын айткан. Эл аралык медиа АКШ лидери Иранга өзөктүк программасынан баш тартуу келишимине кол коюуга акыркы сунуш даярдап жатканын жазды. Ал эми атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттиктин директору Рафаэль Гросси 18-июнда биз Иранда ядролук курал өндүрүүгө такай күч жумшалып жатат деп айта албайбыз. Иран уранды 60%га чейин байытып жаткан дүйнөдөгү жалгыз өлкө экенин белгилеп, ошондуктан тынчсызданууга негиз бар, деди ал. Иран качан уранды байыта баштаган, Иран менен Израилдин мамилеси эмнеден улам начарлаган, эки өлкө дайыма эле душман беле? Ушул жана башка суроолордун айланасында окумуштуу тарыхчы Дастан Разак уулу менен маектештик. Израиль мамлекети курулганда 1948-жылы курулгандан кийин баягы ортоңку чыгышта жалпы араб өлкөлөрү тарабынан мындай кабыл алынбай, ошол ортодо бир коркунучтуу мындай абалда калган да. Ошондо бул араб эмес мамлекеттер менен мамиле түзүүнү баштаган биринчиден Израиль. Ошондо эң биринчилерден болуп Израиль мамлекетин тааныган ошо араб эмес Түркия болуп атат, мусулман өлкөлөрүнүн. Экинчи ошо Иран болуп атат да, Израилди мамлекет катары тааныган. Бирок ошо Иран менен Израиль ошо 1979-жылга чейин алардын мамилеси аябай жакшы болгон. Израиль жана Америка тарабынан Ирандын көптөгөн баягы курал-жарак, ошол эле Америка жана Израиль күнөөлөп жаткан жанагы атомдук бомбанын, ядерный бомбанын курулушу ошол Израиль менен Американын колдоосу менен башталган 1970-жылдардын ортолорунда. Тилеге каршы 79-жылы баягы ислам революциясы болуп кеткенден кийин бул жалпы америкалык жана израилдик адамдарды, ал жердеги ишканалардын баарын кууп чыгып, алар менен мамилени үзүп, эки өлкөнүн тең элчилигин ошо революция жасаган Аятолла Хаменеи алып алган. Ирандын Израилдин элчилигин басып алып, ошол эле Израилге каршы күрөшүп жаткан палестиналык, ошол мезгилдеги Палестинанын президенти Ясар Арафат чакырып, ошол күлүчүн ошого берген дагы мындан кийинки бул жердеги элчилик силердин Палестинанын элчилиги болуп саналат деп ошондон башталган да. Ошондо эле Иран жаңы өкмөтү, Иран Ислам Республикасы деп жарыялангандан кийин Американы чоң шайтан, Израилди кичинекей шайтан деп жарыялаган. Бирок ошого карабастан Израиль көпкө чейин бир 10 жылдан ашуун Иранга каршы бир терс душмандык нерсени кылган эмес да. Себеби орто чыгышта ал мезгилдеги эң чоң душман Ирак болчу, Израилдин душманы. Орто жолдо Ирак менен Иран согушу башталып кеткен 81-ден 88-ге чейин. Ошол мезгилде дагы Иранга жашыруун курал-жарактарды берип турган деген маалыматтар кийин чыккан. Бирок Иран ар дайым Израилге каршы душмандыгын баягы көрсөтүп улам чыңалып отурган. Алардын эң башчысы ошол 1982-83-тө Израиль менен Ливандын согушунда Ливанга Израиль баягы басып кирген 1982-83-тө. Ошол мезгилде Хизбуллах деген азыркы мезгилде бардык баягы дүйнө айтып жүргөн Хизбуллах тобу Иран тарабынан курулуп, ошол Израилге каршы согуш үчүн атайын курулганда, Ливандын атайын бир мындай расмий түрдө армиясы эмес, ошол жердеги ливандык шиялардын ирандык шиялардын колдоосу менен курулган мындай партизандык топ күч болуп саналган. Аны көптөгөн өлкөлөр кийин террорлук уюм деп азыркыга чейин таанып келет. Бул ошол Израилдин Иракка же Иранга болгон бийлик күчүнүн башкасын токтотуп, Израилди ошол менен алектенсин деп Хизбуллах тобуна ар дайым куралдуу жана материалдык жактан ошо азыркы күнгө чейин Иран
жардам берип келет. Ошол эле Хизбуллах бир топ жолу баягы Израилге кол салган, Израиль аларды арткылаган, азырга чейин ошол экөө согушуп келе жатат, баарыбыз билебиз. Негизи душман экөөнүн арасындагы тарыхта душмандык ошондой темп менен башталган. Хамас өзү суннит болсо дагы Хамаска эң көп колдоо көргөзгөн мусулман өлкөлөрүнөн ошол Иран болуп эсептелет да. Аны ачык эле айтып, мына 2023 7-октябрдан бери болуп келаткан нерседен ачык эле айтып, ачык эле колдоп келатат. Анан бул Израиль өзүнүн Сирияны бүтүрдү, Израилди Ливанда Хизбуллахты алсыратты, башка нерселерди алсыратып келат. Өзүнүн эң чоң коркунуч катары бул ошол Иранга кайрадан кол салып баштады да. Биз буну алдын алуу үчүн жасап атабыз. Анткени Иран ошол ядролук курал жасап атат, уранды байытып, бизге мындай реалдуу коркунуч жаратып атат деп айтып атпайбы? Анан ушул канчалык негиздүү? Бирок Израиль менен Ирандын эң чоң баягы проблемаларынын бири дагы Израилди мамлекет катары баягы таануудан баш тарткан. Алгачкы жана Пехлеви мезгилинде аны тааныган эки жол болгону менен ислам революциясы келгенден кийин ал декларацияны жана жобону дейбизби аны жокко чыгарып, Иран эч кандай мамлекет эмес, бул жөн гана бир империалисттик бир күч, бир палестиндердин тобу келип басып алды деген да. Израилдин дагы негизги баягы Иранга болгон баягы каршылыгы, душмандыгы да ошондо да, аны өзүнүн баягы өлкө катары тааныбагандыгы. Ошол эле Ирандагы атомдук бомбанын башталышын ушу Израиль менен Америка баштады 74-жылы. Булар ислам революциясын жасагандан кийин аларды кууп чыгып, ордуна советтик жана адистерди алып келип, андан кийин атомдук жана баллистикалык жана атомдук ядролук нерселерди куруп жатат да. 1960 канчанчы жыл экенин билбейм, бирок жанагы ядролук неме коркунучу жаралгандан кийин, мындан кийин ядролук атомдук бомба жасалбасын деген бир эл аралык келишимге кол коюлган да. Анан бул ушул эл аралык келишимди кол койгонуна карабай бузуп кайра жасап алган ошол 3-4 өлкө бар. Ошол Индия, Пакистан, ошол арасында Израиль бар да. Анан булар канча бар экени так айтылбайт. Ал 90 же башка деп айтылгандай сырттан айтылган эме. Ошол Пакистандык, ошол Индияныкыча. Анан алар бузуп жасаганын деле мындай дүйнөгө кабыл алган да. Анан бирок бул жерде ошол маселе Ирандын ядролук бомба жасаса, bunun birden bir sebebi korkunçluğu İsrail bulup devlette. İran aytıyorlar men bunu teşvik maksatта гана жасайын деп атат. Израилге каршы болгон ортоңку чыгыштагы өлкөлөрдүн баарын баягы бир-бирден жок кылып келет. Ошол эле биринчи Саддам Хусейнди жок кылды. Андан кийин ага каршы чыгып келаткан Каддафинин бийлигин жок кылды. Асадты жок кылды. Асадтын бийлигин жок кылды да. Эми ошол бул жердеги Ирандагы бийликти жок кылып, анын ордуна баягы кайрадан мурдагы бийликти же болбосо азыркы диний немеге байланбаган немени алып келип болуп атат да, Израилдин планыча. Же болбосо ошо Иранды 2-3кө бөлүп жиберүү дагы коркунучу бар. Ал жерде 40 миллионго жакын Азербайжан түрктөрү бар. Чыгышта Белжустан деген ага ирандыктар менен фарстар менен кошулбаган бөлүк бар. Анан ошол эле баягы Перс булуң жогунда араб ошо сунни багытын кармаган арабтар бар. Буларды нетип Иранды 3-4кө дагы бөлүп жиберүү ыктымалдуулугу бар да. Эгер Иран багынып берип, бийлик алмашып, Трамп деле коркпады, азыр Хаменейнин каерде болгонун билебиз депчи. Булардын баарын мына азыр жалпы генералдык штабты Ирандын жана ислам корпус аскерлерин бир топ немелерин жок кылып салды да. Эгер булар багынбаса, Иранды ич жарандык согуш чыгарып, ошондой 4-5ке бөлүп жиберүү коркунучта бар. Ирандын Иракта өтө чоң таасири бар. Азыр Ирак өтө чоң коркунучта жана согуш майданында турат. Израиль менен Иран өлкө чектешпегендиги үчүн ортосунда Ирак бар дагы. Ирандын ичи тазаланганы менен Иракта эң башына Хажди Шафа жана андан башка көптөгөн баягы шиит групптары бар да. Бул групптар кайрадан баш көтөрүшкө чыгып, ошол эле Израилдин, ошол эле Американын ал жердеги объектилерине коркунуч туудурган менен уланып кете берет да. Ал Иранды алуу менен бул чектелип калбайт. Анын үстүнө Ирандагы чоң география, кичинекей Кыргызстан сыяктуу же Ирак, Сирия сыяктуу кичинекей мамлекет эмес. Түркиядан ортоңку чыгышта эң чоң мамлекет, баардык географияны өзүнүн баягы контроль алынышы да кыйын да. Ал жерде бүт суннит жана христиан дүйнөсүнө каршы турган шия, бүтүндөй шия топтор да ал жердечи. Анан алардын баарын басуудагы мындай оор кыйынчылык алып келет да. Иран мамлекети бир эменин улуттун негизинде курулган мамлекет эмес да. Жана иденттүүлүк деп койсо, улуттук иденттүүлүктө курулган мамлекет эмес. Ал шииттик
эменин үстүнө курулган мамлекет да. Ал жердеги ошол белжулардагы, фарстардагы эмелер Азербайжандагы баардыгы шия деген карманат. Ал жерде улут деген нерсе көп каралбайт да. Шия деген нерсе гана көп каралат. Бир гана мына азыркы шиизм 79-дан бери ислам революциясы келгенден бери бир аз фарстык улуттук эмени бир аз күчтөндүрүп жиберишип, анан азыр эми гана Азербайжандар биздин тилибиз неге окутулбайт, биздин немебиз неге жок деп ара сыра гана чыгып коет да. Болбосо 40 миллион Азербайжан бир көтөрүлсө өзүнүн көз карандысынан булар эбак алып коюшмак. Булардын баардыгы ошол шииттик нерсеге аң сезими калыптанып калган үчүн булар баардыгы ошол ирандык немеге калат да. Эгер Ирандагы жашоо Сауд Аравиядагыдай же башкадагыдай мындай жакшыраак жашоо болгондо, анда эмне болсо дагы ошол Иранды кан жанына коргошмок да. Бир гана алардын ошол кедейчилик жашоосундагы оорчулук гана азыркы бийликти бир аз мындай жек көрүндө болуп калган да, элдергечи. Алардын ошо иденттүүлүгү улуттук эмес, шииттик диндик эменисинде курулганы үчүн алар өлсө дагы, азыркы бийлик жоголсо дагы ал аркасында жок дегенде 10-20 миллион адам калып, бул партизандык согушту уланта берет да. Ошол эле илгерки Аббасилер дөнөмүндө, Аббасилер мезгилинде, Омейядтар мезгилинде, кийин баягы Селжуктардын мезгилинде, Осмон мезгилинде дагы Иранды эч бир мындай колунда кармап кала алган эмес. Ошол эле Амир Темир мезгилинде дагы ал жердеги шииттик групптар, шият борбору, шииттик борбору ушундай майдан нерселерди тынбай чыгарып келишкен да. Анан бул акыркы ошо Иран мамлекетинин курулушу менен гана кичинде билинбей калды, бирок ошол шииттик нерселер ортоңку чыгышта болуп жаткан нерселердин баардыгы болуп жаткан ошолор да. Йеменди 3кө бөлүп коюшту, Иракты 2-3кө бөлүп коюшту. Дүйнөлүк улуу державалардын позициясы кандай болот дейсиз, эгерде чын эле баягы согуш аябай күч алып кетсе? Иранда баягы ортодогу кызыкчылыктар бар. Иран 40% ошо нефтини Кытайга сатат, дээрлик 20-30% нефтини Индияга сатат. Индиянын да Иранда аябай чоң кызыкчылыктары бар. Бул жерде баягы Россия ар дайым Иран менен кошо болуп келет. Буга чейин Украинадагы согуштарда бит шахет деген жана дрондорун берип турат да. Берип турган да, анан Россия дагы бул жерде Иранга мурдадан союз жана баягы карыздай болуп калды да, мындай Украина согушу башталгандан беричи. Анан Американын ал жерге кемелери ошол Перс муңуна кирип, азыр Иран Израилге атылган ракеталарды Израилге жеткирбей эле ошол жана Перс муңунан атып түшүрүп коюп атат да Америка. Эми бул жерде Израиль менен Ирандын согушу эмес, Ирандын ошол Иран Израиль менен Америка экөөнө каршы ошо согуш баштаганы ачык эле болуп калды да. Буга чейин Израиль менен Иран же Иран менен Америка мындай бири-бирине туура согушпаса дагы өзүнүн мындай буга чейин кыргызча кантип атайбыз билбейм, англисчеде proxy wars деп коет го, жанагындай өкүл согушу деп атап коебузбу. Ошол жанагы атайын куралдуу топторду куралдандырып, ошол кайсы бирде согушуп келген да. Эми азыр ага тике өтүп баштаганы Кытайды дагы, Индияны дагы чочуладат. Ал жерде эгер Ирандагы бийлик алмашып кетсе, эгер Америка тарапка ыктаган бийлик алмашып кетсе, бул Кытай менен Индиянын жана ошол эле Россиянын өзүнүн эмесине келбейт да, кызыкчылыктарына туура келбейт. Бул жерде Кытай буга чейин бир аз пассив болуп кетсе, мындан кийин ортоңку чыгыштагы өзүнүн эмесин кеңейтиш үчүн активдүү аракет өтүшү мүмкүн. Анткени Россия Украина менен аларда болуп атканда Кытай Россиянын ордун алышы мүмкүн да. Бул деген баягы 3-чү чоң дүйнөлүк согушка айланып кетүү ыктымалдуулугу дагы бар. Эгер дипломатиялык жол менен бул нерсе токтолбосо, бирок дипломатиялык жол менен токтотуш да кыйын болуп атат. Анткени Ирандын эч кандай Америкада өкүлчүлүгү жок, же Израилде өкүлчүлүгү жок. Ошол эле эки өлкөнүн Израилде эч кандай өкүлчүлүктү жок да, сүйлөшө турган. Бул ортомчу боло турган өлкөлөрдүн арасы менен гана токтолушу мүмкүн. Бул жерде дагы деле ошол Түркия өзүнүн ортомчулугун кирип, ошо Түркия аркылуу бул сүйлөшүүлөр жүрүшү мүмкүн деген менин пикирдерим да. Эрдоган позициясы кандай болуп атат? Эми Израиль менен каршы мурдаданча Израилдин ал жака кол салуусуна каршы, бирок расмий түрдө экөө бири-бирин тааныган мындай мамлекет болуп саналат да. Миң каршы болсо дагы Израиль менен Түркиянын экөө бири-бирин расмий түрдө оондо тааныган өлкө. Эми албетте Түркия муну сындады, Эрдоган сындады азыр Иранга болгон эмесин. Бирок ошол эле Иран менен Түркиянын ортосунда чоң бир мындай билинбеген атаандаштык бар ортоңку чыгыштачы. Бирөө сүннит, бирөө шиит, анан бул
Иран менен Анатолия географиясы ушу 2000 жылдан бери бири менен каршы болуп келген да. Атомдук бомба, шиялы кандай мындай деп жатпайбызбы? Эң чоң нерсе бул баары баягы акча, бизнес, соодага келип такалат да. Анткени Израиль ага чейинки жанагы Американын, Израилдин бүтүндөй жанагы нефть казган компанияларын чыгарып салган да, же өзүнө өткөрүп алганда өзү басып алып, мындан кийин алардын жанагы бир сомдагы, бир тыйындагы акция алардын колуна өтпөй калган. Анан Ирандын байлыгынын алардын колуна, Америка менен Израилдин колунда туруп эле кечилип калышы аларга дагы чоң мындай неме алып келген да, Иранга карата душмандык алып келген да. Бул бийлик менен алар дагы келишпейбиз деген. Бул бир эң чоң. Экинчи, ал жердеги терс булуңу деп коет. Терс булуңуна кире бериштин дээрлик 60-70% кире бериштерин ошо Иран көзөмөлдөйт да. Ал жердеги жанагы бир Ормуз деген неме бар, кысык бар. Ошол кысык аркылуу кирет да, ошол кысык бүт Иран көзөмөлдөйт. Ал жерден киргенден кийин жанагы Кувейттин, Ирактын, Сауд Арабиянын, Бахрейндин, Катардын, Бириккен Араб Эмираттарынын бүтүндөй жанагы нефти башка нерселерин Америка жана Израиль алып чыгып кетиш керек ал жерденчи. Анан эми жана калган 30% менен араб жака жанашып өтүшөт. Бирок нары жактагы чоң коркунуч жабылып калды да. Бул эки, үчүнчүсү ал жердеги Кытайдын таасиринин өтүп кетиши жана Кытайга экспорттолушу жана нефтинин Ирандын. Бул дагы ошол Американын, Израилдин жана кызыкчылыгына туура келген эмес да. Ирандын саламаттык сактоо министрлиги Израилдин соккусунан 585 кишинин өмүрү кыйылганын билдирди. Ал эми Израилдин чукул кырдаал департаменти 26 адам каза болгонун кабарлады. Дүйнөлүк окуялардан кабардар болуп туруу үчүн Медиахабка катталып коюңуз. Берүүнү мен Элвира алып бардым. Көрүшкөнчө аман туруңуз.